Билим берүү министрлиги атайын мектептерге дин сабагын киргизүү боюнча программа иштеп чыкты. Светтик мектептерде дин сабагын окутуу туурабы же мунун кереги жок беле? Бүгүн биз мына ушул теманын алкагында ачык талкуулайбыз. Анда эмесе азыр алгач биз атайын шаар тургундарынан сурамжылоо алып келдик эле, дин сабагы мектептерге киргизилиши керекпи же жокпу деп. Мына ушуну көрүп алып, анан талкуубузду баштайбыз. Дин сабагын негизи киргизсе болот, бирок жогорку класстарга киргизиш керек да. Ал бир динде эмес, бир нече диндерди боюнча түшүнүк бериш керек да. Менимче керек эмес. Ал диний сабактар бөлөк, мектеп өзү бөлөк да. Аны каалоочулар отдельно окуса болот го дейм. Ошо. Окутуш керек. Мамлекет мусулман мамлекети болгондон кийин диндин сабагы сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Азыр дин аябай өнүккөн мезгил да. Балдар үйдөн деле түшүнүшөт, бирок мектепке киргизип койсо кичине жакшыраак болот да. Жаш балдардан динге аралаштырып калса, ол менин оюмча туура эмес болуп калат да. Кийин чоңойгондон кийин өзүм 18ден өткөндөн кийин ошондо динге аралашып өзү окуп берсе болот. Албетте керек, азыркы баардыгы өзү туура дин тандап алыш үчүн баардык дин тууралуу айтылса сөзсүз керек деп ойлойбуз да. Менин оюмча мектепке киргизиш кереги деле жок. Мектепке сөзсүз диний билимди киргизүү керек. Себеби биз мектепте диний билим бербесек дагы эле биздин балдарыбыз сырттан башка эмеден спец эместерден билимдерди алышып атпайбы? Ошон үчүн мектепке сөзсүз киргизиш керек. Менимче диний сабакты киргизиш керек. Чеги менен керектүү гана тарбиялык мааниси бар гана нерселерди үйрөтүп киргизип койсо. Мынакей өзүңүздөр да көрдүңүздөр, биздин шаарыбыздын тургундарынын пикири менен таанышып алдык. Анан ушул светтик мектептерге дин сабагын киргизүү керек беле же бул керек эмес беле? Мектептерге бул нерсени киргизүүдө бизде азыр коомчулукта туура эмес түшүнүк болуп атат. Бул жерде баягы дин десе эле биз баардыгыбыз эле бир ислам динин киргизип койгон деле туура эмес. Себеби биз светтик өлкө, демократиялуу өлкө. Бизде мектептерде айтайлы динди такай бир исламды же бир христиан динин окутканга бизде мыйзам жол бербейт ага. Ошон үчүн бул жерде биз мектепте окуп аткан балдарыбызга ошол Кудай тарабынан жиберилген жалпы диндердин тарыхы, маданияты тууралуу биз жалпы түшүнүк берүү маселеси турат. Себеби биздин балдар окууну орто мектепти бүткөнгө чейин ошол кайсы дин каяктан жаралган, анын тарыхы кандай, ошол боюнча түшүнүгү болсо, эртең мектепти бүткөндөн кийин булар ошол бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе экстремизм, терроризм маселеси болуп атпайбы? Ошол жолго кирип кетүүнүн алдын алуунун бир жолу катары. Мектептерге дин таануу сабагын киргизүү керекпи же керек эмес деген талаш бул быйыл эле пайда болуп калган жери жок. Бул бир топ жылдан бери созулуп келе жаткан ушундай талаштуу ойлордон, пикирлерден десек болот да. Эми мындай бир сөз бар. Мен азыр эстей албай атам, ушу саясатчылардын бирөөсүн. Эгер сен саясатка кызыкпасаң, анда саясат сага кызыгат дегендейчи. Дал ушул сыяктуу эле, эгерде бүгүн биз динге кызыкпасак, анда дин бизге кызыга тургандыгын турмуш өзү көрсөтүп атат да. Ошондуктан бүгүн аны мектептерге киргизүү зарылчылыгын турмуш өзү көрсөтүп атат да. Биз андан чочулашыбыз керек. Себеби бул медреседе окулган дин эмес да. Бул светтик мектепке ылайыкталган бир гана диндин догмаларын эмес, бүтүндөй дүйнөлүк диндердин тарыхын, ошол диний маданиятты окуткан сабак болуп атат. Демек киргизүү керек. Бул бүгүнкү коомдун бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Анан ал киргизилди дейли, программасы иштеп чыгылды. Кимдер сабак бериши керек деген суроо дагы пайда болот да. Анткени бул динге байланыштуу болгондугу үчүн. Сиздердин оюңуздар боюнча ким сабак бериши керек? Азыр менин билишимче тарых мугалимдери сабак берип жатат, Бир динди ачык айкын даана түшүнүп, мындай оң сол тарабын баардыгын таанышып чыга турган бир предмет болбойт да. Бул жөн гана ошол бул күнгө чейин адам атадан баштап ушул күнгө чейинки диндердин тарыхы жана алардын маданияты болот.
Демек ал тарых болгондон кийин аны тарыхчы мугалимдер окутушуна туура келет көбүрөөк. Бүгүнкү күндө тарыхчылар окутуп атат. Теологияны бүткөн бүтүрүүчүлөрдү окутсун десек, ал жерде кээ бир көйгөйлүү маселелер бар. Аны ошол семинар учурунда көрүп аттык. Теология факультетини бүтүргөн балдардын педагогикалык жактан бир аз жетишсиз эмелери бар деген бир себептер болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө бул маселе толук чечиле элек. Анда эмесе азыр ушул жерде биздин студиябызда теолог агайыбыз дагы бар. Сиз жооп берсеңиз, сиздердин оюңуздар боюнча кандай тарыхчылардын окутуп жаткандыгы, дин деген назик нерсе болгондугу үчүн пикириңизди айтып койсоңуз. Бул гуманитардык тармак болгондуктан гуманитардык тармактагылар баардыгы окуса боло берет негизинен. Бирок өзгөчөлүгү болсо, бул дин тарыхы дегендеги тарых деген сөздү негиз алып тарыхчылар дебешибиз керек да. Анткени диндин өзүнүн теологиясы бар да. Теология факультеттери ошо ар бир диндин тарыхын жана теологиясын бирге окутат. Мисалы, диндин эки тарыхы болот. Биринчиси тарыхый факт, экинчиси миф. Бизде экөө тең кошуп окутат ар бир дин, жана өзүнүн ичинде көз карандысыз абалда окутулат да. Анан теология факультеттеринде педагогика деген сабактар бар, жана дин педагогикасы деген сабактар бар. Бул дин педагогикасынын сабактары, эгер ал өзү исламий тармакта иштеймин десе, ал ошол тармакка колдонот. Ал эми берки педагогика деген сабак бар, аны ошо мектептерде дагы өткөндө колдонсо болот да, анткени практика студенттер чыгышат ошол тармакта. Анан эми мына азыр айтып атабыз, 36 саат экен жыл ичинде. 34 саат. 34 саатты окутуш үчүн ошол теология факультетин бүтүргөн адис барып туруп 34 саат менен иштейби, жана ошого канча айлык алат деген суроо туулат да. Мындай маалымат. Анча 34 саатты 1,5-2 айдын ичинде бир предметтен окутулуп атат. Демек, мунун өзү ошол жерге атайын кызыгып барган деле адис эртең эле ал мектепти таштап кеткенге өзү эле аргасыз болуп калат. Ошондуктан мен бул тарых мугалимдеринин окутуп аткандыгын мен туура эле көрөм да. Талкууга атайын ушул мугалимдерди да чакырганбыз да, тарых мугалимдерин. Сиздерде кандай болуп атат? Негизи эле ушул предметти бере баштаганда кыйынчылыктар болдубу? Башында өтүп баштадык, биз балдардын кабыл алуусу жакшы эле. Суроолор туулат, аларга жооп берип атабыз. Анан негизинен башында өтүп атканда биз эле окуганбыз, биз семинарлар уюштурулду ага чейинчи. Анан сиздин айтып кеткен сурооңузга жооп берип коеюн. Биз бул диндер боюнча биринчи жолу эмес, тарых сабагынан буга чейин деле тарыхты бергенде определенный бир сабак эмес, ошо тарыхтын ичинде дагы биз диндерди окутабыз да. Эмесе азыр биз Ош шаарындагы мектептердин биринен атайын барып сюжет даярдап келдик эле. Ал жакта окуучулар кантип окуп атат, сабактын өтүшү боюнча таанышып келгенбиз. Биргеликте сиздер менен көрөлү, андан кийин талкуубузду улантабыз. Эки нерсени тандайт дейт экен да, бирок сөзсүз манах болуп чыгат дейт экен. Кыргызстанда 2016 жылы атайын тандалып алынган 10 мектепке дин маданиятынын тарыхы деген сабак киргизилген. Бул предмет дүйнөнү экстремизм торуп турган чакта балдарга керек деген негизде кабыл алынган. Мугалимдер атайын окуудан өтүп, өлкөнүн 56 мектебинде пилоттук негизде окутуп жатышат. Отурганда да айланып экен. Ошон үчүн аны атасы башка сырткы дине менен байланышын үзүп коет экен. Ал эми Ош шаарында 6 мектепте дин маданиятынын тарыхы сабагы окутулууда. Алардын катарында номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейи да бар. 9-класстарга жаңы кирген бул сабакты тарых мугалими Урниса Артыкова өтөт. Азыр Ош шаарында 6 мектепте апробация болуп атат. Ошолордун бири биз дагы эле апробациядабыз. Анан бул сабакты молдолор эмес, ошо тарыхчылар окутсун деген министрликтин тапшырмасы боюнча тарыхчылар окутуп калдык. Өзү бул жылына 34 саат, жумасына 1 эле саат. Башка мамлекеттерде ушул эле дин боюнча 2-класстан баштап окуйт экен. Бизде чындыгында кеч болсо дагы, бирок баштаганыбызга мен аябай кубанычтамын. Билим берүү жана илим министрлиги атайын 9-класстын окуучулары үчүн дин маданиятынын тарыхы аттуу китеп басып чыгарган. Аталган предмет динге негизделбеген жалпы билим берүүчү мүнөздө болуп, ал Кыргызстандын тарыхына жана маданиятына ылайыкташтырылган. Кыргызстандагы диний конфликт жана экстремизм түшүнүктөрүнүн маңызы ачылып берилген.
Биз бул сабакты жылдын башынан өтүп баштадык. Байыркы диндер кандай пайда болгонун, анан кийин өзүбүздүн динибиз жөнүндө билдик. Жана дагы көп диндерди билип, алардын каада салттарын, өзүңдүн диниңен айырмасын билет экенсиң. Пилоттук долбоор Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ишке ашырылып жатат. 10 мектепке 2 жыл бою өткөрүлгөн дин сабагынын жыйынтыгы натыйжалуу болсо, өлкө боюнча бардык мектептерге предмет катары киргизилмекчи. Анан окуу куралдарына быйыл ушул окуу жылынан баштап келди. Эми азырча бизде ошол апробациядан бизде ошол бир эле класс өтүп атат. Андыктан бул нерсе азыр класска бир эле окуучуга эмес, мугалимге дагы усулду колдонмо келген. Андыктан бир классыбызга өтүп аткандыктан бул нерсе жетиштүү азыр бизге. А бирок эгерде жалпы мектепти же жалпы окуучулардын программасын түзүп чыга турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде камсыздоо маселеси бир аз көйгөй жаратышы мүмкүн. Мынакей азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, номер 52 мектепте окутулуп жатат пилоттук негизде. Анан мына ушул дин маданиятынын тарыхы деген китепти колума алганда бир сыйра барактап окуп чыктым. Мугалимдерге, сиздерге суроо, ичиндеги ушул мазмуну дегеле терминологиясы 9 класстын окуучулары үчүн жеңил элеби? Сиз айткан кээ бир учурларда кездешиши мүмкүн, кыйын терминдерчи. Бул азыр пилоттук негизде болуп аткан үчүн бул азыр чыккан пилоттук негизи апробациялык китеп да. Буну ошол айткан нерселерди биз жылдын аягында баарын талкуулайбыз дагы. Азыр биз жазып атабыз кайсы жерде кандай кемчиликтер бар бул китепте. Себеби дегенде бул уже мындай чечкиндүү окончательный жазылган. Акыркы эмес, Анда эмесе ушул кимдер сабак бериш керек деген нерсеге дагы биз жөн жеринен кайрылган жокпуз. Анткени сюжет даярдап жаткан учурда ушул мектепке дин боюнча сабак берген мугалим жөнүндө ойлонгонго туура келди. Биз интервью алганда көп окуучулардан алдык. Алардын бирөөсүнүн сөзүн азыр сиздерге цитата катары окуп берейин. Мен мынтип айтат: "Мага бул сабак жакты, кызыктуу экен. Көп диндер тууралуу билдик. Көрсө буга чейин бардык диндер кошулуп келип ислам дини пайда болгон экен" деп жооп берди да. Анан биз таң калдык. Бул жерден окуучуга кичине туура эмес жетип калгандай, Баягы балага сразу бергенде эле ага мындай деп түшүндүрүш чындыгында өзү оор маселе. Анан бул баягы пилоттук негизде киргизилген үчүн ошол кемчиликтер эми күндөлүккө жазылса, балким өзгөртүүлөр киргизилип, дагы башкача болот да. Балким бул жана эжеке айтып атпайбы, башка мамлекетте 2-класстан окутулат деп. Болгону бизде азыр 9-класска гана окутулуп атат. Келечегинде бул бөлүнүп, мисалы үчүн бир жылда ислам боюнча киргизилип, кийинки жылы христиан боюнча балким ушундай болобу, иманы жумуштоо иштеп чыгат го. Бул жеңилирээк кылыш керек. Себеби жогоруда мына Өскөн агай айтып өткөндөй, бул дин маселеси биринчиден назик маселе, экинчиден бул оор маселе. Оны ар бирине түшүндүрүш бул оорураак да. Ошон үчүн бул жылдан жылга алымча кошумча менен мына китеп быйыл былтыргыга салыштырмалуу жакшыраак болуп иштелип чыкты демекчимин да. Албетте, азыр биз атайын окуучуларды дагы ушул сабакты окуп жаткан конокко чакырып алганбыз. Силер айтсаңар, суроо, эмнени үйрөндүңөр, силерге жактыбы дегеле бул предмет? Ооба, мага бирок жакты. Биз буга чейин алгачкы диндер, байыркы дин ишенимдер, улуттук диндерди үйрөндүк. Бирок тарыхтан өтөт элек, бирок үстүртөн өтөт элек да. Азыр болсо тереңдетилип, жакшы өтөбүз. Ушул диндердин бардык максаты, бардык диндерде көргөзүлгөн нерселер, булар биримдүү болуп, бири-бириңерди кемсинтпей, алдыга умтулгула деген максатта жазылган экен. Ошондой эле бүгүнкү бизге келген жаштар, силер дагы оюңарды айтып кетсеңер, дин сабагын киргизилүүсү тууралуу. Саламатсыздарбы? Дин өзү киргизилгени жакшы да, бирок ага окулуп жаткан мугалимдер, тарых мугалимдери болуп жатат экен го. Мен ошол тарых мугалимдеринин ордуна ушу теофактамы дин боюнча тереңирээк маалыматтарды билген, ошол буддизм боюнча, христиан боюнча, ислам дини боюнча тереңирээк билими барлар сабак берсе жакшы деп ойлойт элем да. Анан бир суроо бар. 2 жылдык пилоттук негизде киргизилип жатат экен. Анан ар бир мектептерде, 56 мектепте болуп атса, бир эле класста экен да. Анан китептерди кийин 2 жылдан кийин өтүп калса, жакшы деп тапса жеткизип бере алабы деген суроо бар да. Анан 9 класс буйруса жогорку класстар болот дейм.
быйыл 9-класста болсо, буюрса 9-класстарды китеп менен камсыз кылгандан кийин булар 10-класс болгондо 10-класстын китеби иштелип чыгат, анан 11-класстын китеби иштелип чыгат да. Ошентип анан кийин жалпы баягы бул жактагы дин өкүлдөрү, агайлар белгилеп өткөндөй, ошол предмет катары калыптаныш үчүн бир топ процесстерди басып өтүш керек болот. Азыр ошол апробациялык мезгили да. Мугалимдин милдети эмне болуп атат? Ошондой терминдерди жөнөкөйлөштүрүп окуучуларга жеткирүү. Албетте, мугалимдин милдети ошол терминдерди жөнөкөйлөштүрүп Андан жеткирүү, чөчүп тарых керек да. жөнүндө айтып берип коюу, бирок тилекке каршы бул тескери эффект бербейби деген коркунуч дагы туулат да. Анткени окуучулардын бирөөсү айтты, балким мындайдан 100дүр, балким мындайдан 1000дүр, балким бул жалгыз окуучудур. Бирок ал айтып атпайбы? Диндердин баары биригип келип ислам дини пайда болот экен. Демек бул жерде окуучунун жолу туура эле ал жерде. Туура тарых. Анда бул жерде азыр теологко суроо берип көрөлү. Сиздин оюңуз боюнча окуучунун түшүнүгү туурабы? Башка диндерден дагы таасирленген. Бул жерде материалисттик көз караш негизинде туура, материалисттик көз караш негизинде туура. А бирок илмий көз караш негизинде туура эмес да. Анткени ар бир диндин өзүнчө термини бар, жана ал терминдерди бири-бирине аралаштырбаш керек. Мисалы мен студенттериме суроо берем. Жообун өзү дөрүп табат. Эгер Иисус Христос каерде өлдү десе, ал автоматтык түрдө Иисус Христос дегенде бул христиан термини, христиандардын ой жүрүүсүнүн негизинде жооп бериш керек. Эгер Иса пайгамбар каерде тирөлдү десе, анда ал автоматтык түрдө мусулмандардын көз карашы негизинде жооп бериш керек. Терминдерди аралаштырбаш керек да. Мен биздин теология факультетинде негизинде бул сабакты окутуу жеңил, анткени диндер исламдан болгон үчүн аны түшүнүүдө кыйынчылык болбойт да. Мен өзүм быйыл башымдан өттү, коллежде сабак бердик, дин тааным сабагын. Ошол жерде сабак өткөндө ушунчалык кыйналдым. Анткени маалыматтарды жөнөкөйлөштүрүп, анан ошолор түшүнө турган деңгээлге аракет кылдым. Динден алгач таанышуу сыяктуу сабакты өттүм, карадым, эч нерсе түшүнбөптүр. Анан алар дин жөнүндө эмне билесиңер десем, билбейт. Анан салыштыруу, адам бир нерсени үйрөнгөндө салыштырат да, бир нерсени негизин салыштырат. Ал бир түшүнүк жок болсо, ал экинчи түшүнүктү үйрөнө албайт, салыштыра албайт. Ошондуктан алгач аларга сабакта ислам тууралуу маалымат бердим. Исламда мындай, Кудайдын түшүнүгү мындай. Ал түшүнүк агай дейт. Эми бул динде мындай экен, биздин айырмабыз. Мисалы, азыр экиге бөлдүңүз. Бир жагынан алып караганда бул туура эле, анткени тарыхта ошондой болуп айтылат деп. А экинчи жагынан алып караганда бул туура эмес, анткени ислам дини мифтик. Бул жерде жана материалдык көз караштын негизинде кайсы бир дин жанагы адам маймыл болуп, кийин маймылсыз адам болуп, анан коом ошондон коом болуп, анан адамга өтүп атпайбы? Дарвин теория. Бул теорияны дагы динге алгач иштетишкен да, ошо теорияны. Демек адамдар мынтип өскөн болсо, демек алгачкы адамдар ким? Булар. Демек ошолордун алгачкы ишендери өнүгөнүп отуруп ушу диндер пайда кылды деген көз караш негизинде айтылган теория да бул. Демек диндер бири-биринен таасирленди. Ислам андан алды, мындан алды деп. Анда азыр ток этер жерин айтайын мен. Демек окуучулардын ошол жерде дин маданиятынын сабагы тууралуу окуп, анан алардан демек диндердин баары келип чыгып ислам дини боло турбайбы деген түшүнүк алып жатканы сиздин оюңуз боюнча туурабы? Жок. Ошондой ой калыптанып калышы. Андай ой калыптанбаш керек. Анткени бул жерде ар бир динди өткөндө өзүнүн гана термини, аны башка диндер менен аралаштырбай, салыштырбай, ар бир динди өзүнүн ичинде гана, өзүнүн агротунда гана айтыш керек. Жыйынтыкты ал өзү чыгарыш керек да. Жок, бирок кайсы бир негизде туура эле. Себеби жаш диндердин катарына биринчиден ислам дини кирет, туурабы? Бул бир. Экинчиден диндердин тарыхын алып келгенден кийин аягында Кыргызстанда, мисалы ошол менин мектебимде жалпы жонунан ошол Ош шаарында ислам дини жалпы жонунан басымдуулук кылгандан кийин ал окуучунун тыянагы. Бирок мугалим антип тыянак чыгарып берди деп сиз дагы мен дагы айта албайм да. Албетте, ал окуучунун тыянагы, бирок себеп мугалим болуп атат да. Ал сабакты өтөт, ошону угуп анан өзү тыянак чыгарат. Окуучунун тыянагы окуучу үчүн бул жакшы эле деңгээл. Мезгилдин өтүшү менен өскөн агайга окшоп, ар ким өзүнүн тармагын изилдеп, тактап, таап алганда, анан ошол көз караш менен карай алат. Бирок 9-класстын окуучусу окуганына 1 жылдан ашык убакыт болду. Ошондой түшүнүк болсо, демек диндердин арасында мындай бир биримдиктүү бир нерсе бар экен деген түшүнүк бүгүнкү күндө ушул керек болгон түшүнүк болуп атат да менимче. Эгерде азыркы окуучунун пикирине карай турган болсок, окуучунун пикири туура эле деп эсептейм да. Эгерде окуучу мусулман эмес, Торатты окуган үй бүлөнүн баласы болгондо, ал айтат эле, биринчи диндердин баардыгы келип туруп, ошо Муса түшүргөн динге келип такалат турбайбы деген ойдо айтат эле.
эгерде азыркы окуучу католиктин баласы болгондо ал айтат эле диндердин баары биригип келип көрсө ошо католик динине карап неме түзүлгөн турбайбы деген ойдо айтат эле. А бул окуучу азыркы бизде окуучу бул биздин ислам дини менен сугарылган, ислам дини менен жашаган кыргыздын баласы болгон үчүн мунун түшүнүгү сразу ислам динине келди. Бул жерде эми табигый көрүнүш. Баланын ою боюнча мен айтып кетип турган болсом, жана айткан сөзү боюнча, эгерде диндердин баардыгынан келип туруп ислам дини пайда болот деген түшүнүктү окута турган болсо, анда бул жерде Кыргызстанда көпчүлүк калктын көпчүлүгү мусулмандар түзөт да. Бул жерде ошол калктын арасында наразычылыктар жаратылышы мүмкүн. Андан экинчиден ошол жаш баланын жаш кезинен эле эгерде ошентип мектепте ошентип окута турган болсо, анда баланын ою башка жака өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Анда бул ойлоп табылган дин турбайбы, анда башка диндерден келип чыккан дин турбайбы деп. Эгерде коркунуч бар. Ошондой коркунуч келиши мүмкүн да. Калктын арасында наразычылыктар жаратышы мүмкүн. Анан бүгүнкү күндөгү жаштардын азгырылып кеткенинин себеби ал ислам, бул жакта биздин катышуучубуз айткандай, ислам дининдеги баягы мазхабтарды, бөлүнгөндөрдү, башкаларды билбегендиктен азгырылып кетип атат. Ошол экстремисттик топторго кошулуп кетип атат атабыз дагы. Анан кийин ушундай 85-тен 108ге чейин эле айтылыптыр дагы, ушул мазхаб, анын бөлүнүшү, башкалар тууралуу кенен түшүндүрмө берилбептир да. Демек мындан келип чыгып биз канчалык деңгээлде ушул китептин жардамы менен ошол топтор менен күрөшө алабыз? Сиз туура суроо берип атасыз. Азыркы күндө баягы сиз айткан экстремисттик, террористтик уюмдар көбүнчө ислам дининин өкүлдөрүнөн чыгып атат. Муну баарыбыз көрүп атабыз. Бул жерде жогорудагы айтып өткөндөй биз 2 жылдын ичинде бардык нерсени биз чечип коюшубуз мүмкүн эмес. Ар бир нерсени өзүнүн тепкич менен ишке ашырылат. Бала деле төрөлгөндө чуркабайт, ал деле жөрмөлөйт, анан кийин басат эмеспи. Ошол сыяктуу эле бул дагы биринчи алгачкы кадамдар болуп атат. Бир топ мүчүлүштүктөр бар. Ошон үчүн мен айтат элем, бул китеп ага айтканда биринчи негизделип фундамент катары түзүлдү азыр китеп. Балким кийинкилеринде ошо сиз айткан Кыргызстанда кайсы диний уюмдарга тыюу салынган, анын ичинен дүйнөлүк масштабта баягы международный террористский организация деп коет. Ошол дүйнөлүк деңгээлде тыюу салынган диний баягы уюмдар, андан кийин биздин мамлекеттин ичинде. Анан бул жерде экинчи маселе бир аз теологдордон дагы аралашуусу керек болот, же болбосо ошол биздин окутуп аткан мугалимдерге баягы семинар өткөн учурда сөзсүз түрдө бизде ошол диний жааттагы мугалимдердин сабак берүүсү керек болот деп эсептейм. Себеби сиз айткандай ошол бүгүнкү күндө Жапкатан Нусра, же болбосо Жаннат ашыклары, же болбосо Талибан кыймылы деп тыюу салынган уюмдар бар да. Алар боюнча келечекте ушул окуу китептерине кире турган болсо, ал биздин тарыхчылардын ага илими жетпейт. Себеби анын тарыхы боюнча билбейт да. Демек анда мис азыр мен ушул жерде китептеги бир сөздү дагы цитата катары окугум келип атат да. Кыргызстандагы азыркы диний кырдаал чагылдырылып, ушул китепте мамлекеттик диний мамилелер, конфликт жана экстремизм түшүнүктөрүнүн маңызы ачылып берилди дейт. Суроо пайда болот. Бүгүнкү күндө бизде диндер аралык кандайдыр бир келишпестик көп болуп жатабы, же болбосо ошол ислам дининин ичиндеги келишпестиктер анын ичинен келип чыгып туура эмес экстремисттик багыттарга жаштар азгырылып Сирияга кетип атабы? Эгер таразалап көрсөк, кайсынысы бизге маанилүүрөөк? Саясат жагын десекпи, же маалыматтык жагын дейбизби? Бизге жат көрүнүштө ошол Сирия, Ливия дегендерден алып атабыз да. Бирок ал жерде азыр баарыбызга эле белгилүү болсо керек, ал жерде бир саясий оюндар болуп аткан баарыбызга эле белгилүү болуп атпайбы? Ошо кайсы булак аркылуу азгырып кетип атат ошол жака жаштарды? Дин аркылуу. Себеби ал жерде көпчүлүк дин неме менен жашайт, ислам менен жашайт. Анда эмнеге биз бул маселени көтөрө албайбыз? Мен мындай эле жооп берип коеюн. Азыр бул жакта биздин коллегам дагы бир чет айтканы туура. Бул жерде бүгүнкү күндө маселе именно дин боюнча болуп аткан үчүн диний экстремизм эске алынып атат. А диний экстремизм дегенде ошол биздин ал мейли саясий жактан оюндар болуп атат, башка болуп атат, бирок ошол оюн кылып аткан адамдар ушул ислам динини үстүнө жабынып алып ойноп туруп, анан элдерди бузуп, аң сезимин бузуп, кандайдыр бир теракттарды жасап, адам өлтүрүүгө барып аткан бул өзү экстремизм болот. Китептер боюнча анан биз азыр мына жаңы окуу жылынан баштап туруп ошол китептерди сунуштап, анан кийин апробациянын негизинде сунуштап туруп анан өткөзүп атабыз да.
бул азыр эми бардык мектепке кирди, ошол мектептин бардык классы окуп атат дегенден алыспыз. Ошол мектептеги гана 9-класстын бир гана классы окуп атат азыр. Анан ал эми ушул дагы ишке аша турган болсо, анан кийин ошону жайылтабыз. Анан мен бир жерден окуп калдым эле, баягы илим менен илимсиздиктин айырмасы деп. Илимсиздик менен динди кошо турган болсок, бул терроризмге алып барат экен да. Илим менен динди кошо турган болсок, туура багыт болот экен. Ошон үчүн мен азыр жеке өзүм оюмду айта турган болсом, азыркы мектептерге ушул сунушталып аткан сабак менин жеке оюм туура эле. Азыр бул жерде илимди болуп, балдарыбыз динди билбей, дин жөнүндө маалыматтары жок үчүн, анан ошон үчүн терроризмге кетип калып атат да. Азыр Кыргызстан башкарасына дин аралашпаган светтик мамлекет да. Конституциялык мыйзамдарды бузуп койбойбу деген суроо бар да менде. Биздин мыйзамдар боюнча бул эч кандай карама каршы келбейт. Себеби бизде дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамда дагы так эле көрсөтүлгөн. Ошол мектептерде ошол илимий эме катарында окутса болот деген жери бар да. Конституцияда деле мектептерде же жогорку окуу жайларда дин сабагы окутулбасын деген жери. Дин десе эле ошо бир же ислам динин же башка дини кармалып туруп, ошол боюнча эле сабак берилип атат деп ойлонуп атат да. Жок, андай эмес. Маданиятын, бүтүндөй бул мына мектептерде окутулуп аткан кадимки эле кыргыз тил, тарых деген эле сабакка окшош, дин маданиятын тарыхы деген эле сабак бул. Бул жерде бир эле исламды же христианды же башканы окутпай атат да. Эмне себептен ушул ислам динин тутунган өлкөлөрдө эле тынчыбаган конфликт согуштар болуп атат деген нерсечи. Мындай да, кайсыл өлкөдө дин биринчи орунга чыгып, илим арткы планга жылып кетсе, ошол жерде ушундай конфликт чыга берет. Себеби эл баягы илим билимге көңүл бөлбөгөндө караңгы болот дагы, анан бир гана максатты көздөп калат да. Динсиз илим алсыз, ал эми илимсиз дин караңгы деген сөз бар да. Мына ушул нерсени чыгарбашыбыз керек. Диндер негизинен объективдүү окутулуш керек. Мисалы, диндер тарыхы деген предметтин дагы методу объективдүүлүк да. Бул объектив түрдө бири-бирин аралаштырбай, бири-бирин кемсинтпей, кандай болсо ошондой гана окутуш керек. Эми бул жерде жыйынтыктап айта турган болсок, бул өзү негизи коомчулуктун талабы. Бул мамлекет жөн эле киргизип аткан жок. Көп жерлерде ушу элден сунуш талаптар түшкөн. Ушул мектептерге ушундай киргизилиш керек деп. Өзүбүз билебиз, бул адамды сезим башкарат да. Сезимден бузула турган болсо адам акылынан деле айрылып калат. Сезимден бузула турган болсо адам өзүн деле өлтүрүп алат. Бул дин, бул сезим. Буну өтө кылдаттык менен, этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Өтө кылдат, этияттык менен бул мектептин немесине киргизилиш керек, программасыначы. Негизги максат ушул окуучуларга алдын ала окуучулук күндөрүндө кийин бүткөндөн кийин же ошол сабак менен айкалышта эле кайсы бир топторду ээрчип кетпесин деген максатта гана мына ушул сабак кирип атат. Анан эң негизги жакшы жагы бул тарыхый бир аспектиде, анан маданий аспектиде каралып атат да. Ал ишенимине башкасына мүмкүн болушунча мугалимдер кирбейт ага. Ошондуктан мен жогорку агайлардын сөзүнө кошулам. Мындан эч коркуунун дагы, андан качуунун дагы, аны тануунун да кереги жок. Балдарга маалымат бериш керек. Биринчиден мен деле ойлодум. Диндер эгерде мектептик предметтерге кире турган болсо, диний сабактар кандай болот дегенде, бардыгы эле ойлоп калат экен да. Бир эле дин боюнча кире турбайбы? Бир ислам дини боюнча депчи. Ал эми буну көргөндөн кийин, азыркы талкууну көргөндөн кийин бардыгынын ою өзгөрүшү толугу менен мен ишенем, өзгөрөт деген. Анткени бул жерде бардык бир эле дин эмес, бардык диндердин маданиятынын тарыхы берилет экен. Башкача айтканда бул жерде маданияттуулукту, толеранттуулукту жана ошондой эле бири-бирин урматтоону көп багыттары бар экен да, тарбиялык багыттары. Ким жалгыз гана динди билсе, бул бирин да билбейт дегенге тете. Ошондуктан биз башка диндердин дагы тарыхын, пайда болушун билип коюшубуз керек. Жана өзүбүздүн динибизди дагы билишибиз керек. Бирок биз азыр ислам динине гана окубай эле, башка диндердин пайда болушун, маданиятын, тарыхын, ислам дининен айырмасын, окшоштуктарын үйрөнүп атабыз. Ошон үчүн бул сабактын киргени жакшы болду. Ар бир адамда кездешүүчү нерсе эки нерсе бар. Биринчиси ашказан, экинчиси башказан.
биз ашказанды 3 маал тамактандырабыз же андан да көп. Ал эми башказанды анча мынча учурларда тамактанбай калат, азык албай калат өзүнө. Ушул сабак мына ашказанга эмес, башказанга эң негизги азык катары берилген сабак деп ойлойм. Мен деле башында диний сабак деп ойлогондо эле мындай ислам дини, анан башка диндер деле берилгенченде мындай тарбиялык мааниси, башка жак адеп акылак ошол жөнүндө окутат деп ойлогом. Бирок бул китепти мазмунун бир сыйра карап чыгып, азыркы талкуудан кийин бир гана тарыхы жөнүндө, маданият жөнүндө эле окутулат экенин көрдүм. Бул менин колумда турган дин маданиятынын тарыхы китеби бүгүнкү күндөгү жаштар арасында радикалдашуунун алдын алуунун бир кадамы деп айтсак болот. Ал эми буга чейин биз эстеп көрө турган болсок, мектептерге иман сабагы, адеп сабагы киргизилип келген. Негизги эле бир максат бул биздин келечектеги жаштарыбызды толеранттуу, ынтымактуу кылып тарбиялоо болуп эсептелинет. Андыктан мына ушул теманын көтөрүлүшүнүн өзү чоң жетишкендик десек болот. Жана аны биз баарыбыз чогулуп ачык талкуулаганыбыз дагы бир жетишкендик. Ушуну менен биздин ачык талкуубуз аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдө амандашканча сак саламатта болуңуздар.